Бүгүнкү темабыз синонимдер жана антонимдер. Демек, бул видеобуздун максаты жалпы республикалык тестте синонимдердин жана антонимдердин кайсы түрлөрү колдонулган деген суроого жооп берүү. Видеобуздун биринчи бөлүгү синонимдерге арналат. Синонимдердин түрлөрүн синонимдердин аныктамасынан билсек болот. Анда аныктамага көңүл бөлөлү. Синонимдер бул жазылышы ар башка, бирок мааниси бирдей, же мааниси жакын, же бир контекстте бири-биринин жерине колдонула турган сөздөр. Аныктамадагы 3 маанилүү жерди белгилеп кетүү керек. Бирдей мааниге ээ болгон сөздөр, мааниси жакын болгон сөздөр, бир контекстте бири-биринин жерине колдонула турган сөздөр. Ушул аныктамадан синонимдердин 3 тобун аныктасак болот. Толук синонимдер өз алдынча турганда бирдей мааниге ээ болуп, сүйлөмдө бири-биринин жерине ар дайым колдонула ала турган сөздөр. Мисалы, ажарлуу, сулуу. Толук эмес синонимдер. Толук эмес синонимдер өз алдынча турганда жалпы бир маани билдирет, бирок сүйлөмдө айрым учурларда бири-бирин алмаштыра албайт. Мисалы, шыбыроо сүйлөө. Бул мисалда күчөйтмөнү байкап атабыз. Контекстик синонимдер өз алдынча турганда маанилерин окшоштугу байкалбайт, бирок сүйлөмдө бири-биринин ордуна колдонулушу мүмкүн. Дүйнө, жарык. Аналогиялардын эң негизги шарттарынан бири эталондук түгөйгө эң жакын түгөйдү табуу. Демек, эталондук түгөйдөгү берилген сөздөрдүн синоним экендигин аныктагандан кийин, ушул синонимдердин тобун аныктоо туура жоопту табууга жардам берет. Жалпы республикалык тесттин аналогияларынын эталондук түгөйлөрү толук жана толук эмес синонимдерден гана туруусу мүмкүн. Ал эми контекстик синонимдер эталон катары кездешпейт. Эгерде эталондук түгөйдө толук синонимдер берилсе, демек берилген варианттардан толук синонимдерди табуу керек. Ошондой эле эталондук түгөй толук эмес синонимдерден турса, жооптоо да толук эмес синонимдер белгилениши керек. Эми мисал негизинде карап көрөлү. Ажарлуу, сулуу. Варианттар: коо сүйкүмдүү, сабырдуу чыдамкай, сымбаттуу келишимдүү, татынакай акжумал. Суроодо эталондук түгөйдө ажарлуу, сулуу сөздөрү берилген. Алар өз алдынча турганда да, сүйлөмдө да бири-биринин жерине эркин түрдө колдонула берет. Демек, бул толук синонимдер. Жооптордогу түгөйлөрдөн сабырдуу, чыдамкай жана сымбаттуу келишимдүү түгөйлөрү толук синонимдерден турат. Ошондуктан экинчи жүйө келтирилиши керек. Эталондо адамдын сырткы сапаттары берилген. Демек, жооптордо да сырткы сапаттарды табуу керек. Сымбаттуу, келишимдүү адамдын сырткы сапаттары, ошондуктан бул туура жооп. Эталондук түгөйдөгү сөздөрдүн мааниси жалпысынан окшош экендиги аныкталып, бирок ушул сөздөрдө кандайдыр бир айырмачылык байкалган болсо, демек бул эталондо толук эмес синонимдер берилген дегенди билдирет. Сизге ушул айырмачылыкты аныктоо керек. Мисал негизинде карайлы. Шыбыроо сүйлөө, күлүү жылмаюу, сүйүнүү шаттануу, кыңылдоо ордоо, уйкусуроо уктоо. Эталондо шыбыроо сүйлөө сөздөрү берилген. Бул сөздөр окшош маанилерге ээ, бирок түгөйдө күчөйтмө байкалат. Андыктан варианттардан күчөйтмө байкалган толук эмес синонимдерден турган жоопту табуу керек. Берилген жооптордон кыңылдоо ордоо варианты туура. Анткени жүп күчөтмө байкалган толук эмес синонимдерден турат жана аракет шыбыроо жана сүйлөө сыяктуу ооз менен ишке ашат. А вариантына токтолуп кетели. Күлүү жылмаюу. Эталондук жупта күчөтмө экинчи сөздө байкалат. Ал эми А вариантында күчөтмө биринчи сөздө. Буга окшош суроолордун маанилүү өзгөчөлүгү күчөтмөнүн иреттүүлүгү. Эталондук жупта күчөтмө кайсы иретте болсо, дал ушул иреттүүлүк жоопто да сакталуусу керек. Синонимдер темасында түзүлгөн суроолордун туура жообун аныктоону төмөнкү алгоритм менен берсек болот. Биринчи иретте эталондук синонимдердин толук же толук эместигин аныктоо керек. Эгерде толук синонимдерден турса, анда варианттардан толук синонимдерди таап, варианттарга кошумча жөө келтирип, туура жоопту белгилесек болот. Эгерде эталон толук эмес синонимдерден турса, анда варианттардан толук эмес синонимдерди таап, аларды логикалык ыраттуулукту эталон менен салыштырып, кошумча жүйөлөрдү келтиргенден кийин туура жоопту белгилесек болот. Эми антонимдерге өтөлү.
Антонимдер бул өз ара бири-бирине карама-каршы турган, бирок бири-бири менен маанилеш түшүнүктөрдү туюнткан сөздөр. Антонимдерди эки топко бөлсөк болот. Лексикалык антонимдер же башкача айтканда түрдүү оңголуу, мисалы жарак, караңгылык жана бир оңголуу антонимдер, реалдуу, ирреалдуу. Антонимдердин оңгусун табуу туура жоопту белгилегенге жардам берет. Антонимдердин турган суроолордо да логикалык ыраттуулук маанилүү. Антонимдердин турган түгөйлөрдөгү сөздөрдүн бири позитивдүү, экинчиси болсо негативдүү мааниге ээ болот. Демек, эталондо биринчи иретте позитивдүү маанидеги антоним берилсе, жоопто да биринчи иретте позитивдүү сөз болушу керек. Эгерде негативдүү сөз биринчи иретте болсо, анда жоопто да негативдүү сөз биринчи иретте болушу керек. Мисал негизинде карайлы. Эталон: жарык, караңгы. Варианттар: бийиктик, узундук, буу, суу, таң, күн, ысык, суук. Эталондук түгөй жарык, караңгы сөздөрдөн турат. Туура жообу Г. Бул жооп эталон сыяктуу түрдүү оңголуу сөздөрдөн турат жана позитивдүү сөз биринчи иретте. Экинчи мисал: реалдуу, ирреалдуу. Варианттар: туура, натура, ыргаксыз, ритмдүү, кереметтүү, сыйкырдуу, абстрактуу, кыймылдуу. Эталондо бир оңголуу, реалдуу жана ирреалдуу сөздөрү берилген. Туура жооп А болуп калат. Анткени бул вариантта бир оңголуу антонимдерден турат жана позитивдүү сөз биринчи иретте берилген. Бул видеодо синонимдердин жана антонимдердин түрлөрү, ошондой эле туура жоопту табуудагы маанилүү учурлар жөнүндө сөз кылдык. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.